azırkı sözdü. Ben tarih bilimlerinin doktoru, profesör Taşmanbet Kenizaliyev adayımızla birlikte canım Taşmanbet adayımız. Hurmatlı cemaat, hurmatlı prezidiyim, hurmatlı Sultan Hasan Begoviç, bayramımıza menem. Ben şu tağdır buyurup, şu şehirde 21 yıl özümün ayavay aktif ömrümde ötközgön Oş şahrında, Oş Mamleket Üniversitesi iştegenim, iştep yürüp, ulan şu tesisele getirip, harbi gelgen sayın şunçalık sevdikten şu tağdırma razı oldu. Sebebi Oş bir yer. Oş Mamleketlik Üniversitesi bu jönünde Kırgızistan'ın fuarman emas, simboldu fuarman. Bir yerde durgan. Biz bir vakta şunday olup görüşmelerek Oş'ta yaşap, Oş'ta iştegenime sığırtanam dedim. Oşo yerde işlewatkan barыңızlarga ийгилик, барыңыздардын денсаулыгы чың болсун. Эми Сулайман тоонун тегерегинде жайгашкан Ош шаары 3000 жылдык. Ортодон агып өткөн ак бура. Ошолордун бардыгын чагылдырып, кийинки мураттарга калтырып аткан мына музей мураскана. Бул өтө чоң маселе. Мен тарыхчы катары ушул жерде бул жерде көп сөздөр айтылды. Мен алардын баарына кошулуп бир эки нерсеге токтолоюн кыскача. Эң биринчи бул кандай маанилерин ачыш керек. Мына азыр жаштар отурат, бул жерде тарыхчылар отурат. Ошого мен мындай кайсы бирден келди кайгылуу иретинде да кен талай изденет. Мына азыр айтып өтүшпөдүбү, деги Сулайман тоонун сактап, аны азыркы турпатын сактап туруш үчүн аны ошо ЮНЕСКОдон чыгарбай калыш үчүн кандай жасаш керек. Ошонун ичинде аны изилдөө маселеси дагы чоң маселе. Анткени аны изилдебесек, ал токтоп калса дагы болбойт. Эң биринчи мен айтар элем жаштарга, айрыкча илимге кызыккандарга, Сулайман тоо жана Кыргызстандагы диндердин таралышы деген маселе. Сулайман тоо эмне үчүн бул экинчи Мекке деп аталган? Сулайман тоолу эмне үчүн Заратуштрага, Зороастрге байланыштырышат? Сулайман тоолу эмне үчүн Соломон пайгамбарга? Бул Соломон падыша, еврейлердин падышасы. Ошого байланыштырышат. Эмне үчүн Сулайман Бабурга? Эмне Сулайманды тиги өзгөндүн ханзадасы Сулайманга байланыштырышат? Ушулардын баардыгы бир чоң комплекс. Сулайман тоо жана дин деген маселе. Муну издеш керек. Себеби бул жерде өтө көп кызык нерсе жатат. Экинчи, Сулайман тоо жана Ош 3000 деген маселе. Мына Сулайман тоонун түштүк жак тарабында биздин академик Заднепровский казып далилдеген Ош турак жайынын 3000 жылдык жайы бар. Мына ошол турак жай эмне үчүн именно бул жерге курулган? Эмне үчүн ошол жерде Даван мамлекетинин аттары сүрөт тартылган? Эмне үчүн бул жерде ошол боппарастык дин биринчи башталган? Эмне үчүн Сулайман тоодо бир убактарда ушул жердин тегерегинде Дарбазай Оп, Дарбазай Муккеде, Дарбазай Кук деген 3 чоң дарбазасы болуп, үчөө тең Сулайман тоого байланышкан. Ушулардын баарын издеш керек. Бул деген өтө чоң маселе. Үчүнчү, Сулайман тоо жибек жолу. Азыркы учурда жибек жолу жанагы дүйнөдөгү бир алка, бир тагдыр деген или один пояс, один путь деген чоң лозунг көтөрүлөт Кытай тарабынан. Мына ошол дүйнөлүк алкакта Сулайман тоонун кандай орду бар? Мен айтат элем, ушул Даван мамлекетине биздин эрага чейин 2-чи кылымда алгач келген Чан Зиян деген Кытай саякатчысынын келиши, Даван мамлекетиндеги аттарды көрүшү, мына бул Сулайман тоосундагы тартылган аргымактардын сүрөттөрү турат. Ошолорду көрүшү ушул жерге, ушул тарапка улуу жибек жолунун орношуна негизделишине себеп болгон. Мына ошол жерде Сулайман тоосунун кандай орду бар? Мындай деген легендар Сулайман тоону ошол улуу жибек жолу аябай кызык турган мезгилдер Орто Кылымдарда, Карахандар доорунда. Бул Сулайман тоону
Птоломейдин мунарасы деп койчу экен. Башна Птоломей эди. Себеби чын эле чыгыштан батышка, батыштан чыгышка өтүп аткан керметтер улуу жібек жолунун тармактарынын бири мына бул Эркештан жолу фермерлерден өткөн да. Ошо керметтер Сулаймантоого атайын токтоп, ушуну маяк кылып кетчү да. Багым башчысына, жалпы эле бул жерде отурган угармандардын баардыгына сиздерге ийгилик каалайм. Ошол келечекте Кыргызстаныбыз бүтүн Кыргызстаныбыз сулуу, Кыргызстаныбыз кызыктуу болуп кала берсин. Мына мен дагы жаңылабатта биз Алым Каталов деген знаменитый адам болгон. Түркістанды орыстардың басқысынан қорғаған Ташкентте 1865 жыл 9 майда көз жұмған оқушы 34 жашында ошол инсан жөнүндөгү чыккан китепти ала келип коюптар. Рахмат. Чоң рахмат.